Assalamu alaikum Erтай. Bizde keçе сүйлөшкөн боюнча эң көйгөйлүү маселелердин бири ушул. Биздин Бирлик айылынан бул айылда тоо этекте да жайгашкан эмеспиз биз. Түз жерде жайгашкандыгына байланыштуу биздин жайыт ушул түп суусунун аркы өзү болот. Бизде эң негизи эле мал чарбачылык менен оокат кылабыз. Ушу уйларыбыз мына эртең менен азыр таңкы саат 7 ушул суудан өтүшөт, мына агып. Ушул түп суусунун агымы ушул жерден келет. Мына биздин маңдайда турганыбыз көпүрө, суунун аркы өзүндө калып калган бул жерге. Ушул көпүрөбүз аркы өзүдө калып калган, ошол боюнча бүтө элек. Бул суу жеп отуруп мына столбага, биздин айыл эли электр энергия менен камсыз болгон столбага бир 15 метрдей калган да. Бул суу катуу киргенде күнүнө 1-1,5 метр жумшак топуракты оодарып салып атат жарды. Бир 20 күндө күнүнө 1 метрден жей турган болсо деле 20 күндө бизди электр энергиясын столбаны кулатып жоготот да. Андан кийин мына ушунчалык эле расстояние, могу бер жагында жол болгондугуна, дың жер болгондугуна байланыштуу бир аз кармалып атат суу. А так мына үйгө бат эле жеп келчүдей. Кээ бир уйлар өтпөй дагы турушат. Биздин көпүрөбүз суу берки өзүдө, көпүрө аркы өзүдө калып калган. Мына суунун агымы аябай катуу келет. Мына 3 күн мурун эле ушул жер мына могу турган менен мындай эле түз болчу. Мына 3 күндө могу жакта алып түштү. Күндө ушунчадан алып, мына мону бүгүн кечке чейин алып жок кылат. Эртең уже бияк могу жээк менен жар болот. Тигине биздин айылдын уйлары булар агып атышат. Бизде айыл жергесинде жер жана мал чарбачылык менен эле көбүнчө ушул уйлардын сүтүн саап сатуу, ушу менен эле акча таап, ушу менен жан багып келет эмеспи. Уйлардын агып атканы. Ошо уйларыбыз акпасын деп бизге бир 10 жыл мурун ушул жерге бир көпүрө салып береличи деп мына көпүрөнү салган. Бунун башталганына бир 6-7 жыл болду көпүрөнүн башталганына. Азыр мына суубуз ушул жерде агып атат. Биздин уйларыбыз дагы деле ушул суу менен өтүп жатат. Көпүрөбүз мына 4 жыл мурун башталган көпүрөбүз мына дагы деле аркы өзүдө турат. Буга суу бурула дагы элек. Биздин угушубуз боюнча сметасы миллиондон ашык, 2 миллионго чукулдаган. Бирок көпүрөнүн өзүн көрсөңүздөр болот. Контейнерден салынган, астында жана бетонированный кольцалар бар, септикке сала турган биз. Ошондой кольцадан 2-2ден 6 бар, 6нын үстүнө эле 2 контейнерди алып келип отургузуп койгон. Эки жагы эч кандай укрептетилген эмес, түбүндө дагы субайларда эчтеке кагылган эмес. Бул эч кандай мындай бир ишеничтүү көпүрө эмес да. Мунун астына азыр сууну бурган күндө деле бул бир жума 15-20 күн ушундай суунун агымы менен жок болот да. Биз кайра эле ошол эле проблема. Көпүрөнүн сууга кошула турган башы, бул жер кошулбай турган 4 жылдан бери. Мына биз өзүбүз бир 10 күндөй болуп калды. Ушул Бирлик айылынын жаштары чыгып көтөрүлүп ушул жерди кол менен болсо да казабыз деп чыгып аркы өзгө лодка менен өтүп баштадык эле. Ошондо баштаардын алдында биз акимчиликтен киши чакырганбыз. Түп районунун зам акими келген бизге, жана МЧСтин өкүлдөрү келген.
Алар келип биз бир күнүн ичинде маселеңерди карап беребиз. Биз барып айыл өкмөткө заданияны беребиз, ушул жерде ачып берсин деген. Чоң кызматта турган жагынан баардыгы билет. Аким дагы билет, зам аким дагы билет, өткөндө келген Данияр деген мырза жана МЧСтен келген Бакыт деген мырза. Алардын баары билишет. Ушул жака келишет дагы. Баягы карапайым элди алдап соолоо менен эле кайра жок. Эртең чечип беребиз, бүрсүгүн чечип беребиз, чыдап тургула. Ушу менен уже көпүрөнүн срогу ошентип эле, көпүрөнүн срогу эмки жылы уже бүтөт, 23-жылы. Ошо менен каралбаган айыл баягы боюнча эле каралбай эле калып жатат.